Hello there. Welcome to our English course. Do you want to sound more like a native speaker? Stop saying words separately. And now, let me show you how to connect words when we are speaking fast. Салам достор, англис тили сабактары Билим Медиа каналында кайрадан уланат. Бүгүн pronunciation, American accent боюнча кезектеги сабагыбыз. Мүмкүн болушунча Америка акцентин үйрөнүүгө басым жасайбыз. Көпчүлүгүңүздөр билесиздер, биз англисче кинолорду көргөнүбүздө же англисче ырларды укканда же америкалыктардын сүйлөгөнүн укканыбызда түшүнбөй калабыз. Алар аябай бат сүйлөйт. Эмне үчүн алар бат сүйлөйт? Жана алар сөздөрдү кантип айтат? Бүгүн мына ушуну үйрөнөбүз. Демек, what is linking? Мына ушул суроого бүгүн жооп беребиз. In American English, we connect words when we speak fast. Мына ушул linking болуп эсептелет. Тагыраагы, биз Америка акцентинде сүйлөгөндө сөздөрдү бириктирип салабыз. Бириктирип 3, 4, 5 сөздү дагы бириктирип бир сөз кылып айтып салышыбыз мүмкүн. Мына ушуну биз linking деп атайбыз. Мисал үчүн караңыз. What do you want деген сүйлөм бар. Биз муну кыскартып what do you want деп айтсак болот. What do you want? What do you want? What do you want? Мисалы, мындай сөздөр бар. Going to, биз муну кыскарта алабыз. Кантип? Gonna. I'm gonna call you. Бирок кыскартпай айта турган болсок, I am going to call you. Биз муну кыскартып, I'm gonna call you деп айта алабыз. Же болбосо, кийинки сөз. Want to. Биз муну кыскартып, wanna деп айта алабыз. Мисалы, do you wanna go? Do you want to go? Эмес. Do you wanna go? Мына ушинтип айтсак болот. Кезектеги сөз бул let me. Биз муну кыскарта алабыз. Let me деп айтсак болот. Мисал үчүн let me see деген сүйлөм бар. Биз муну let me see деп айтсак болот. Жана акыркысы did you, биз муну кыскартып did you же did ya деп айтсак болот. Мисал үчүн did you eat? Did you eat деп айта алабыз. Linking мына ушундай сөздөрдү кыскартуу. Бирок көңүл бурушуңуздар керек, англис тилинде бардык эле сөздөрдү кыскартып айта албайбыз. Белгилүү сөздөр бар, биз аларды кыскарта алабыз. Мына ушул сөздөрдү мен сиздерге көрсөттүм. Дагы башка сөздөр бар, бирок аларды кезектеги сабактарда улам чыгара бермекчибиз. Кийинки практикага өтөлү. Эми жогоруда айтылган сөздөрдү кыскартып, эми сүйлөмдөрдө кантип айтсак болот? Мисал үчүн going to-ну биз кыскартып gonna деп айтат экенбиз. Мисалы сүйлөм бар. I am going to call you. I'm gonna call you. She is going to be late. She's gonna be late. We are going to have fun. We're gonna have fun. Же болбосо want to кыскартып wanna деп айта алабыз. Буга мисалдар. Do you want to go? Do you wanna go? I want to see that movie. I wanna see that movie. Do you want to learn more? Do you wanna learn more? Кезектеги сөздөр let me сүйлөмдөр. Let me help you. Let me help you. Let me check. Let me check. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Көрдүңүздөр, кыскартып кантип айтабыз. Жана кийинки сөз бул did you деп айта алабыз. Did you see that? Did you see that? Did you eat? Did you eat? Did you hear the news? Did you hear the news? Жана акыркы мисал бул what do you кыскартып what do you. Мисал үчүн what do you mean? What do you mean? What do you want? What do you want? What do you think? What do you think? Мына ушундай linking words эмне экендигин түшүнүп алдыңыздар деген ойдомун. Кийинки сабактарда дагы көптөгөн мисалдар, сөздөр берилет. Биздин сабактарды уламдан улам калтырбай көрүп барыңыздар. Буюрса кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Thank you for watching. Take care.